паритетное равенство русских школ с русским языком обучения и с национальным языком обучения. Ну, даже в неудовольствие наших национальных крокодилов могу сказать, что в высших учебных заведениях превалирует обучение на русском языке. Кыйын деген профессор окумуштуң кыргыздын ар намысын түшүргөндөй. Кыргыз тилге асылыптыр камарабай, крокодилдин тилин укмуш түшүнгөндөй. Кыйын болуп айтыптыр, макул мейли. Крокодил экен өз тилин коргогондор. Билсеңер айткыла муну дагы ким анда эне тилин кордогондор. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактын бүтүндүгүн, жана көз карандысыздыгын коргоо ант беремин. Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Тамтаңдап кыргызча билбей жатып, тил менен жер шыпырып тантыйсыңар. Кыргызча сүйлө десе кекечсиңер, анан кайсыларыңарга калкыйсыңар. Ооз менен орок түрүн оросуңар, качан ойлонбой сүйлөгөндөн жалкыйсыңар. Найти на меня уголовное дело, это почти что найти крокодил реке Нарын. Өз тилди ылдыйраак көргөнүбүз өзгөлөргө макул булар делгенибиз. Эшек деле өз тилинде аңырайт, ошол эшектен да ылдый беле деңгээлибиз. Балпалактап чоочун ийиз басканыбыз, башкаларга баш тийип бергенибиз. Бабадан калган тилибизди сактай албай, билинбей бириндеп желгенибиз. Талтаңдап кутурабыз, кылгылыкты кылып коюп. Тымызын кутулабыз, кылжып менен бууп коюп. Жаңылдым жаздым десе, көндүрүп алдык баарысын, ката кимден кетпейт деп, кечирим менен жууп коюп. Мен эң негизги максатым ушу кечирим сурайын деп. Мен 100 жолу кечирим сурасам да сурай берем. Потому что ар бир эркек кечирим сураганга кыйын. Буга мужество деген керек. Эрдик керек бул кечирим сураганда. Ал не проблема? Бул маселе эмес кечирим сураганда. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'dan bizde kolduğunuz.